Асылбек Жээнбеков, уурулар жооп бериш керек. Асылбек Жээнбеков Бишкек жебин модернизациялоо боюнча ага жана комитет төрагаларына коюлган айыптоолорго жооп берди. Депутат ошол кездеги бийлик айла жоктон күнөөнү башкаларга оодарууга аракет кылууда деп эсептейт. Булак Калыс медиа. Асылбек Шариповичтин микрофон бергиле, Жээнбеков. Урматтуу депутаттар, уруксат берсеңиздер, биздин атыбыз аталып калды дегендей, фамилиябыз аталбаса дагы эл деген кызматыбыз аталып калды. Мен ойлойм, мен жооп бергенден кийин ошол убакта караган комитеттин төрагалары дагы өзүнүн сөзүн айтат. Мыйзамга токтолбой эле коеюн, ал боюнча Дастанбек Арыспекович айтып кетти. Кудай буйруса. Негизи Жогорку кеңеш дайыма жакшы ой менен чечимдер кабыл алат. Жакшы ой менен. Мамлекеттик мындайча айтканда көз караш менен мамлекетке, элге жакшы болсун деп. Бул келишимди дагы биз колдогондо ак ниет менен чын дилибизден башчыларга ишенип ачык айтайлык. Колдоп бергенбиз. Тарыхына токтолсок, негизи урматтуу депутаттар, 16 июлда 2013 жылы контракттык келишимге өкмөт кол коюп атат. Бизге Жогорку кеңешке ошол контракттык келишимдин негизинде кредиттик макулдашуунун долбоору сентябрда түшүп атат. 9 анан 10 сентябрда Жогорку кеңештин 3 комитети карап атат. Тездетип бергиле, бул бизге керек деген үчүн. Аны ким тездетип, ким керек дегендерди өзүңүздөр билесиздер. 2 комитет Отун энергетикалык комитет Рыспаев Кожобек Жайчыбекович, аз бул жерде биз менен коллега, комитеттин төрагасы. Келдибеков Ахматбек Келдибекович, бюджет жана финанс комитетинин төрагасы. Өзүмүн чечимин чыгарып, ал жерде ачык айкын бардык өздөрүнүн ойлорун айтып, депутаттардын өкмөткө жиберип атат. Жыйынтыктоочу макулдугун берген эл аралык иштер боюнча комитет. Иманалиев Каныбек Капашевич, ал да биздин коллега, бул жерде отурат. Алар жыйынтыктап чыгарып атат. Мына кагаздардын баардыгы отурат. Ошол сунуштарды эске алуу менен биз колдойбуз деп, жакшы ниет менен. Тездетип бергиле деп өкмөт тарабынан абдан мындайча айтканда суранычтар көп болгон алмалда. 9-10 комитет карап атат, комитеттер 11 сентябрда кредиттик макулдашууга өкмөт кол коюп атат. Билесиздер. Анан кайра бизге декабрда келип атат. Эми өзү процедурасы өтүп дегендей. Өкмөттөн кат келип жатат. Токтомдун тиркемеси менен чогуу. Ал жерде биринчи өкмөттө жыйынында өкмөттүн мүчөлөрү бардын колунан өтүп, мыйзам долбоору бизге Жогорку кеңешке келип атат. Бардын колунан өтүп. Конституциянын 80-чи беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык аталган мыйзам долбоорун кечиктирилгис катары кезексиз тартипте кароо суралсын деп келе жатат бизге. Конституцияга ылайык биз карап бердик. Анда да 3 комитет караган, 3 комитет. Жыйынтыктоочу комитет, эл аралык комитет 3 окууда Жогорку кеңеш бир күндө чечим кабыл алып берсин деп сунуш берип атат. Анан депутаттар көпчүлүк колдоп, биз ратификацияны колдоп бердик. Эми тарыхын айтып берсе көп дегендей. Мыйзам бузуу болгон жок. Мындай кечиктирилгис деп, кезексиз тартипте кароо суралсын деп өкмөттөн көп жол кагаз келет. Ошолорду ушул тартипте дайыма биз карап берип жүргөнбүз. И бүгүн дагы карап берип жүрүп атабыз. Муну бардык депутаттар билет. Кечиктирилгис кезексиз деп. Мына Жантура Жолдош Сатыбалдиевдин колу менен келе жатат бизге. Мунун жолунда жооп бердим. Эми аягына келсек, урматтуу депутаттар.
ошондо деле суроолор көп болгон. Эмнеге кымбат деп. Мына азыр эле бир мектеп боюнча коллегам Тазабек Икрамов, депутат урматтуу, суроо берип кетти. Мына жооп берди. Эмнеге мындай кымбат деген суроолорго, ошо мурда комитетти карап дагы эмнеге кымбат, арзандатпайсыңар деген сунуштарга мындай протокол бизге алып келип беришкен. Бул протоколго 10 сентябрь 2013 жылы кол коюп атышат. Ошонун ичинде бир топ нерселерди мына кара кече тесин 3 миллион долларга теосун кылып беребиз деген. Автотрансформаторлар 9 миллион долларга. Кабельный продукция 1 миллион доллар. Мебель. Данан эм көп 3 миллион долларлык дагы жумуш кылып беребиз деген. Бул жер 1 миллион долларлык шунун бардыгын комитетке алып келип, ушу менен ачык айтайлык комитеттерди ынандырган. Бирок мына биз азыр көрүп атабыз. Бир эле пунктун айтып кетейин. 6-чы пункт. 2 мектеп президент компания ТБАдан курулсын түштүктө анан түндүктө деген 2 миллион доллар кол коюлган. Бирок жыйынтыгында эмне болуп атат? Биз ишенгенбиз 2 мектеп курат деп. Жыйынтыгында бир эле мектеп курулуп атат Бишкек шаарында. Анын үстүнө дагы шаардын акчасы кошулуп атат 104 миллион. Аны дагы сапатсыз куруп атышат. Урдалгандар жооп бериш керек да, кандай дейсиңер? Дагы бир жолу айтып кетебиз, урматтуу депутаттар. Жогорку кеңеш кынтыксыз өзүнүн милдетин аткарды. Bundan narda atkırat. Bir ile mesele. Bu meselenin dağı. Biröö götөргөн жок. Çin niyeti менен, çin dilimiz менен Жогорку кеңеш колдоп бердик, күттүк, сөздөргө ишендик, келишимдерге ишендик. Эл дагы күткөн буну. Бирок андай болбой калганын биз деле билген жокпуз. Кудай Алла Таала былтыр ушундай суукту жиберди. 25-30 градус. Авариядан кийин гана билип атабыз. Моюнга алышыбыз керек бардыгыбыз. Бардыгыбыз моюнга алышыбыз керек. Авариядан кийин гана биз Жогорку кеңеште отуруп жыйынтыгында комиссия түздүк. Мына азыр ошо комиссиянын жыйынтыгын биз карап атабыз. Жогорку кеңеш ушул маселени аягына чыгарайык деп маселени койгонбуз биз бардык ушул жерде туруп. Ушул жерде эсимде бар, мына коллегалар менен сүйлөшкөнбүз. Эмне кылайлык дегенде? Ошондо дагы өкмөт тарабынан ошондо сунуш келген. Межбет комиссия түзөйлүк бул жерде. Депутаттар ошо межбет комиссияга кирсин. Ошо менен эле жыйынтыктап коелук деп. Ошондо Жогорку кеңеш биз макул болбой бир эле маселени көтөрдүк. Биз колдоп бердик. Бирок уурдап кеткен окшойт. Уурлар чыкса, жооп берсин дедик. Ошол эле. Анан Жогорку кеңештин комиссиясы жыйынтыгы менен ушунун бардыгы бүгүнкү күндө ачылып атат, урматтуу депутаттар. Мен түшүнүп атам, кеч жакында Токтокунов адвокаттар сүйлөдү. Ал кимдин адвокат экенин билесиңер? Бүгүн дагы эмнеге суроолор болуп атат? Алардын айласы жок. Эптеп кутулуш керек. Бирөөнү жамандаш керек, бирөөгө оодарыш керек. Ал Жогорку кеңешке. Микрофон өчүп калды. Уурулар жооп бериш керек. Биздин да талабыбыз ошол. Ким күнөөлүү болсо жооп бериш керек. Чоң рахмат. Эмнеге мындай кымбат деген суроолорго, ошо мурда комитетти карап дагы эмнеге кымбат, арзандатпайсыңар деген сунуштарга мындай протокол бизге алып келип беришкен. Бул протоколго 10 сентябрь 2013 жылы кол коюп атышат. Ошонун ичинде бир топ нерселерди мына кара кече тесин 3 миллион долларга теосун кылып беребиз деген. Автотрансформаторлар 9 миллион долларга. Кабельный продукция 1 миллион доллар. Мебель. Данан эм көп 3 миллион долларлык дагы жумуш кылып беребиз деген. Бул жер 1 миллион долларлык шунун бардыгын комитетке алып келип, ушу менен ачык айтайлык комитеттерди ынандырган. Бирок мына биз азыр көрүп атабыз. Бир эле пунктун айтып кетейин. 6-чы пункт. 2 мектеп президент компания ТБАдан курулсын түштүктө анан түндүктө деген 2 миллион доллар кол коюлган. Бирок жыйынтыгында эмне болуп атат? Биз ишенгенбиз 2 мектеп курат деп. Жыйынтыгында бир эле мектеп курулуп атат Бишкек шаарында. Анын үстүнө дагы шаардын акчасы кошулуп атат 104 миллион. Аны дагы сапатсыз куруп атышат. Урдалгандар жооп бериш керек да, кандай дейсиңер?